Биз деген учурда мусулман коомчулугу же болбосо мусулман үммөтү, мусулман чөйрөсү жана анын жанындагы аалам же болбосо ошол ааламдын ичиндеги ислам үммөтүнүн орду кайда дегендей өңүттө биз сөз кылгыбыз келип турат деп түшүнүп турам. Албетте сиз айткандай адамдардагы болгон баалуулуктардын алмашуусу, адамдардын көз карашынын кескин дүйнөгө болгон көз карашынын кескин өзгөрүүсү, адамдардын деги эле жөнөкөй жашоосундагы болгон убакытка байланышкан көп аракеттердин, көп көрүнүштөрдүн бат жылуусундагы биз эмне кылып келебиз, байкап келебиз. Жыйынтыгына келген учурда биз кайда барабыз, жыйынтыгында кайда? Биз кайсы жерден өзүбүздү табабыз? Макул бүгүн биз кайсы бир деңгээлде бирибиз жиптин учун кармап, бирибиз жиптин ортосун кармап, кайсы бирибиз жип карманган колду кармап, жан талбастап сакталып калуунун аракетин кылып атсак, эгер ушундай темп менен, ушундай жылыш менен барсак, 50 жылдан кийин эл эмне болот деген суроо коюлуп атат да. Ошондуктан мен бул жерде айткым келет да, улуу жараткан өзүнүн пайгамбарларын жибергенде, өзүнүн окууларын жиберген мезгилде ошол адамзат коомчулугун ар кандай адашуучулуктан, адамдык сапаттан айрылып калуудан сактап калыш үчүн, адамдык сапаттардан айрылып калуудан сактап калыш үчүн аларга эскертүүчүлөрдү жиберип, аларга зарыл болгон чен өлчөмдөрдү, чектерди, багыттарды берип келген. Эгерде пайгамбарлардын ар биринин өзүнүн доорун карасак, өзүнүн доорунда өз коомуна, өз чөйрөсүнө таандык болгон белгилүү жашоо нормаларын эмне кылып келишкен, ташып келишкен. Мына ошол нормалардын тегерегинде өз чөйрөсүн, өз коомун, өз журтун, өз уруусун, өз улутун эмне кылып келишкен алар? Сактап келишкен. Эмнеден? Ошол чөйрөнүн тегерегиндеги болуп аткан бузукулуктардан, же болбосо ошол олорго таандык болгон, же болбосо деги эле адамга Кудай Таала тараптан сунулган баалуулуктардын жоголуп кетүүсүнүн алдын алып эмне кылып келишкен алар? Алар дайыма эскертип, жөнгө салып, тарбиялап өтүшкөн. Жумуш, иш эмне менен, ошол процесс эмне менен жыйынтыгына келет дегенде, ал процесс жыйынтыгына келген учурда акыркы түбөлүк окуу менен кошо жыйынтыкка келип токтойт. Ал түбөлүк окуу деген эмне дегенде ислам окуусу. Ислам бул бир гана азиялыктарга же болбосо чыгыштыктарга, батыштыктарга таандык китеп эмес. Исламдын өзгөчөлүгү бул бүткүл дүйнө жүзүнө келинген. Экинчи өзгөчөлүгү бул ушунчалык ийкемдүү. Үчүнчү өзгөчөлүгү бардык учурлар үчүн келген. Бардык учурлар үчүн. Бул өткөн мына 14 кылым мурдагы адамдардын же болбосо Аравия жарым аралындагы адамдардын турмуш тиричилигине ылайык болгон, ошолордун табият, географиялык шартына ылайык болуп келген деп айтканга болбойт. Себеби дегенде бул биздин Кыргызстандын шартына да ылайык, Япондордун шартына да, алардын каада салтына да, алардын тарыхына, алардын жашоо образына дагы эмне бул төп келет. Мына ошол түбөлүк окуу менен бул жанагы биз айткан процесс аяктайт дагы. Бул процесс эмне менен уланат дегенде, пайгамбарчылыктын чынжыры үзүлсө дагы, бирок пайгамбардын окуусу кыяматка чейин эмне боло берет? Улана берет. Эми карап көрүңүз, пайгамбардын өзүнүн окуусу жана пайгамбар алып келген Алла Тааланын ыйык жазуусу бул жер бетиндеги бирден бир сакталып калган оригиналдуу ыйык жазуулардын бири мына ушул Куран болуп саналат. Эгерде мына ошол оригиналдуу жазууну, окууну бүгүнкү күндө өзүнүн түп нускасынан алып туруп Кыргызстандан бир нусканы, айталык Кытайдан бир нусканы, 6 континенттен 6 нусканы алып келип туруп салыштырып көрсөк, бир тамгасынан дагы эмне бербейт бул? Айырма бербейт. Бул эмне жөнүндө кабар берет дегенде, бүгүнкү күндөгү оригиналдуулукту биз баарыбыз издеп келебиз. Туурабы? Кытайскыны алып албагын, оригиналын кара дейбиз. Телефон аласыңбы, костюм аласыңбы, носки аласыңбы? Эмне гана албагын, оригинал бекен деп сурайсың. Оригиналдуулук эмне дегенде, бул түп нусканы биз дагы мындай айтканда
асылдуулукту биз дайыма өзүбүздүн табиятыбыздан издеп келебиз. Мына ошол асылдуулук эмнеде катылат дегенде, улуу жараткандын ыйык жазуусунда, ыйык Курани Каримде эмне болгон сакталган. Эми мына ошол оригиналдуу сакталган 14 кылымдан бери бузулбай келген ыйык жазуу, бул Кудай буйруса, мындан кийинки 50 кылымда дагы бул эмне болбойт? Өзгөрбөй сакталат. Мына ошол өзгөрүлбөй сакталып келген ыйык жазуу ичинде эмнени камтыйт дегенде, ичинде адамга таандык болгон баардык жакшылыктарды ичине камтып келген. Ал жакшылыктар эмнеге кызмат кылат дегенде, адамдын өзүн адамдык сапаттарда, адамгерчилигинде, анын адам боюнча сакталып калуусуна таандык көрсөтмөлөрдү, чектерди, буйруктарды, өкүмдөрдү ичине камтып келет. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов эмне үчүн айткан? Адам үчүн эң кыйын болуп калары күндүгө адам болуу деп. Көрсө, адам үчүн адам болуп калуу кыйын болгондуктан улуу жараткан ошондой түп нускалуу оригиналдуу китепти кыяматка чейин өзгөргүс кылып эмне кылып койгон? Сактап койгон. Келиңиз эми. Биз каяктабыз ошондо дегенде, биз бүгүнкү күндө жер бетиндеги коомдордон, чөйрөлөрдөн, цивилизациялардан, түшүнүктөрдөн, көз караштардан арасында айырмаланып, бирден бир мына ошондой баа жеткис, көрөнгөлүү, түпкүлүктүү, ыйык көрсөтмөнү колубузда биз кармап жүрөбүз. Муну биз кайсы бир деңгээлде мактаныч эмес, кайсы бир деңгээлде сыймыктануу менен жоопкерчилигин кошо тарта турган эмне бул? Бир өзгөчөлүк. Канчалаган адамдар бүгүнкү күндө материалдык дөөлөткө жетишип атат. Кайсы бир чөйрөлөр, кайсы бир коомдор, кайсы бир улуттар, кайсы бир мамлекеттер. Элестетиңиз, эгерде адамдын адамдык сапаты калбаган болсо, ал алтын чөйчөктөн суу ичсе дагы анын кадыры төмөн болот. Кошуласызбы сөзгө? Эгер мындай болгон болсо, анда бүгүнкү күндөгү экономикалык жактан же материалдык жактан алдага жылып кеткен мамлекеттерди, чөйрөлөрдү, коомдорду, биз өлкөлөрдү биз эч качан суусап, таңыркап, ага чаңкап карабашыбыз керек. Балким өзүбүздөгү болгон нерсени аздектеп сактап калып, аларды кошо сактап калуунун жоопкерчилигин мойнубузга алышыбыз керек. Мына ошол учурда гана жана сиз айтып аткан чоң көйгөйдүн алдын алуунун бир мүмкүнчүлүгү калат.